Адам өзүн өзү таануу үчүн эмне кылыш керек? Же болбосо кыргыз өзүн өзү тааныш үчүн эмне кылыш керек? Азыр башаламан доордо информация көп да. Жаш балдардын баары биздин окутуу, билим берүү системабыз деле тескери эле кетип баратса керек, ушу артта эле калды. Бирөөлөрдөн көчүп алып эле. Бул адам өзүн өзүн тааныш үчүн, улут өзүн өзү тааныш үчүн эң биринчи өзүнүн баскан жолун карап изилдеш керек да. Баягы баскан жолуна сары эсеп салыш керек дегендейчи. Башынан эмне өткөрдү? Эмне тажрыйбасы бар? Жашоосунда эмне ийгиликтерди жаратты? Кандай жетишкендиктер болду? Анан эмне калпыстык болду? Эмнеден уттурду, эмнеден жаздым кылды? Кайсыл жерден адашты? Анан ошол кемчиликтер, адашуулар, жаңылыштыктар элге эмне берди? Эмнеден айрылды, эмнеден кемиди? Ошону тааныш керек да. Эгер жетишкендик болуп, ийгилик жаратса, анын кубаты канчалык болду? Өзүнө эмне берди? Сырткы чөйрөгө, коңшу элдерге, мамлекеттерге кандай таасирин берди? Ошол жалпы адамзаттык казынага салым коштубу? Же анчейин болду? Мына ошолорду иликтеш керек. Адам өзүн өзү таанып атып, өзү менен чектелбеш керек. Ошону менен катар адамзаттын өнүгүү жолу менен кошо таразага салып туруп, анын шайкештигин тапса да болот, же болбосо анын мындай бир ажырымын, же болбосо туура келбеген нерселерин да табыш керек. Ошону иликтеп, ошону таанып, көрүп, түшүнгөндөн кийин адам өзүн тааныйт. Адам жашоодо эмне байлык топтоду? Улут эмне байлык топтоду? Бүгүн байлык десек, биз материалдык байлык деген нерсе менен чектелип калдык. Байлык деген өтө кенен түшүнүк. Эң биринчи байлык кыргыз үчүн, мисалы кыргыздын дүйнө таанымында, кыргыз философиясында эң чоң байлык бул акыл. Жашоодон тапкан тажрыйбадан келген акыл. Баягы оозун сүткө күйгүзгөн, айранды үйлөп ичет деген бул тажрыйба ар кандай болот? Тажрыйба ачуу болушу мүмкүн. Абдан бир жоготууну алып келген бир учурлар болушу мүмкүн. Бирок ал да тажрыйба. Ошондон сабак алып, акыл алат адам. Ошол акылды кийинки муундарга, өсүп аткан кийинки урпактарга ошону насаат кылып мурастайт. Анан ошол акылдар ар кандай түрдө сакталат. Макал түрүндө, лакап түрүндө, дастан түрүндө, чыгармачылык түрүндө, салт түрүндө, кайсы бир кыймыл аракеттер түрүндө, ырымдар түрүндө, адат түрүндө муундан муунга өткөрүлсө, анан ошого маани берип, ошонун негизинде өзүнүн жашоо жолун уласа, анда бул эл жашоодон сабак алган эл. Байлыгы бар эл деп ушуну айтса болот. А эгерде өзүнүн жашоо жолунда, өзүнүн турмуш тажрыйбасынан эч бир акыл таппаса, эч бир жыйынтык чыгара албаса, анда бул шоорду эл. Анда ал улут катары жойулуп кетүү бат эле. Себеби улутту улут кылып турган, элди эл кылып турган бул эң ириде өзүнүн бир улуттук баалуулуктары, жашоого болгон көз караштары, жашоодон тапкан акылы, ошо айтып атпаймынбы, ошондон улам иштеп чыккан бир жашоо эрежелери, ошонун баары бир тутум болуп туруп, ошол элдин, ошол улуттун аң сезимин калыптайт, дүйнө таанымын калыптайт. Анан ошону менен ал өзүнчө улут, эл болуп өзүнүн маданиятын түптөйт. Анан ошол маданияты менен башка улуттардан, башка элдерден өзгөчөлөнөт. Баягы жашоодо, табиятта өсүмдүктөр, жаныбарлар дүйнөсү кандай түркүн, кандай бири-биринен айырмаланган миң түркүн болсо, адамзаттын жашоосу да ошондой. Адамзат бир калыпка салгандай бир өңчөй адамзат болушу мүмкүн эмес. Табиятынан, бул табияттын мыйзамы. Ар бир элдин, улуттун өзүнүн жашаган аймагына, ошол жердин, мекенинин бир өзгөчөлүгүнө, тоодо жашайбы, токойдо жашайбы, чөлдө жашайбы, суу жээктеп жашайбы, ар кандай шарттарда, талаада жашайбы дегендей, өзүнүн ошол табияттын ыргагы менен жуурулушкан, табияттын өзгөчөлүгүнөн, ошол жердин баягы климаттык өзгөчөлүгүнөн улам
табияттын ыргагында, жашоо ыргагында адам өзүнүн ордун табыш керек. Өзүнүн ордун ошол табияттын мыйзам менен шай келгидей ордун алып, ошол жерден тамыр байлап, анан өзүнчө бир эл болуп өсөт. Мына ошонун баары байлык. Ар бир элдин, ар бир улуттун. Мына ошон үчүн мен айтайын дегеним, адам же болбосо улут өзүн өзү тааныш үчүн эң ириде өзүнүн байлыгын тааныш керек. Табияттан, жерден баштап, сенин баягы салтыңда, сенин мурасыңда эмне болбосун, ошонун баары байлык. Жада калса, элдин өзү байлык. Эл ичи өнөр кенчи дегендей, өнөр дагы чоң байлык. Касиет деп коебуз. Мындан артык байлык жок. Кандай касиет болбосун, ошону кайсы бир эл, улут абдан кастарлап, өстүрүп, байытып, тамыр алдырып, ушуну бир күчтөп, өркүндөтүп кетсе, анда ал улуттук касиетке айланат. Башка элде жок, бир гана улутка таандык болгон касиеттер бар. Мисалы бизде Манасты айтабыз, Төкмөлүктү айтабыз. Бул башка элдерде болсо да, бирок биз кыргыздыкындай болуп өркүндөгөн жок да. Салыштырмалуу. Ошон үчүн мына ошол байлыктардын жардамы дебизби, же күчү менен, ошол байлыктын таасири менен эл болуп, улут болуп жашап келет. Анан байлык десе, бүгүн биз байлык деген түшүнүктүн бир эле кырын, жанагы чиримдүү байлык деген түшүнүк менен чектеп койдук да. Кыргыз айтат чиримсиз байлык, чиримдүү байлык деп. Ошол жана материалдык кийим кечек, оокат ашыбыз, анын баары бүгүн бар, эртең жок деп Манаста айтылгандай, ал колдун кирине тете. Аны байлык деп, аны мансап деп койчу элер. Чыныгы байлык деп, ошол жанагы жогоруда айткан нерсе, баалуулуктардын баарын байлык деп. Ошон үчүн кыргыз баласы өзүнүн балдарына ысым ат койгондо да жана бай деген уйкаштык сөздөр ошондон келет. Жаны бай, эмне бай болбосун, ошол бай дегенде ал бүгүнкү байлыкты эске алган жок. Бүгүн биз баарыбыз алып урушуп, тытынып, баягы оокат тирликтеп жүргөн байлык эмес. Ал жанагы жан дүйнөнүн байлыгы, адамгерчилик сапаттын байлыгы, ал жанагы мурастын байлыгы, ал билимдин, акылдын байлыгы, мына ошол болчу да. Биз бүгүн ошол өзүбүздү өзүбүз тааныбай алганыбыздын белгиси ушундан эле байкалат. Анан мен ойлойм, кыргыздын алдында бир чоң маселе турат. Көйгөй деп айтпайын. Көйгөй бул чечилбес маселе. Адамдын колунан чечилбеген нерсе болбойт. Чечсе болот. Ошон үчүн биздин алдыбызда бир чоң маселе турат. Биз өзүбүздү өзүбүз таанып, улут катары, эл катары таанып туруп, анан ошондо кайра мындай бир силкинип туруп, бир жаңылануу жолго түшсөк, толук ага шарт дагы, негиз дагы, себеп дагы, бардыгы нерсе бар бизде. Ошондо гана биз гүлдөгөн, өнүккөн эл катары, улут катары, мамлекет катары жашай алабыз.